Улуу жеңишке 75 жыл. Советтер Союзунун баатыры Анварбек Чортеков. Воронеж фронту, 40-чы армия, 11-29 полк, 377-чі аткычтар дивизиясы, командирдин жардамчысы. 1920 жылы 10 октябрда Атбашы районунун Карасуу айылында туулган. 1943 жылы 25 сентябрда 11-29 аткычтар полку Днепрде сүзүү өтүшүп, батыш жээктеги Букрин плацдармды алууда Анварбек Чортеков баатырлар чыгармашкан. Украин фронтунда Григорьевка, Луковицада айгышкан согушта командирсиз калган взводду жетектеп, жарадар болгонуна карабай жоокерлерди эң алдыңкы катарга алып чыгат. Душман менен салгылашып, рота жардамга келгенге чейин туруштук берип турушкан. Воронеж фронтундагы артыкчылык үчүн 1944 жылы 10 январда СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен Анварбек Чортековго Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Ленин Улуу Ата Мекендик согуштун 1-чи даражадагы ордендери, Алтын жылдыз медали менен сыйланган. 1989 жылы 29 апрелде 69 жашында дүйнөдөн кайткан.